Assalamu alaikum. Umra safarыбыз аябай өтө бийик деңгээлде өтүп атат. Ушунчалык ыраазымын ушул компанияны тандап, ушул инсандар менен келгенибизге. Келген күндөн баштап менин ушу өзгөчө балам менен келгем. Аябай бир башкача кабыл алышты. Ушунчалык кыжаалат менен келгем. Бул эркектерге бөлүнүп, мен аялдарга бөлүнүп калам деп бизди бириктиришип, ушул жерде дагы аябай кылдаттык мамиле кылып турушту. Ушунчалык ыраазы болдум. Балаңыз кандай тамак жейт? Ушул сервиси мага жакты. Аллах таалам ушу бизге кызмат кылып аткан ушул жердеги устазаларга ушунчалык ыраазы болдум. Чын дилимден. Кечээ Курмабакта бизге айрыкча мага болгон мамилеси, как өзгөчө энеге, өзгөчө баласы менен келген энеге буну мен жеткире албайм. Максат ажыбыздын китебин беришти. Билим байкебизге ушунчалык ыраазымын. Башында калпагын берди. Машалла. Мен балам дагы ошол билим байкесинде элдерге кызмат кылган, мусулман элине кызмат кылган балдардан болсун. Бул ичибиздеги сезимдерди сөз менен жеткире албайбыз. Ыраазычылык, ыраазычылык, ыраазычылык. Ошол жамаат менен сизге дуа кылып аткан учурда кандай сезим болду? Сезимдерди жеткире албайм. Ичимен ыйладым, сыртыман ыйладым. Сөз менен жеткире албайм. Дуадамын. Сезимдер башкача, бул сезимдер ушул 43 жашыма чейин сезилбеген сезимдер. Аллахым дагында келгенге бизге насип этсин. Аллахым дагы да чакырсын мени ушу өзгөчө балам менен чоң ажылыктарды бизге насип этсин. Алла буйрса, өзгөчө балаңыз сиз жетишип атасыз, буйрса бейишке сиз жетет деген рахмат. Биз бул ушул умрага чейинки жашообуз такыр башкача болчу. Бул жерге келип көп нерсени билдим, көп нерсени түшүндүм жашоодо. Эмнеден ката кетиргенибизди, кандай сабырдуулук, дагы деле болсо дуаларыбыздан ушу бүт кетирген каталарыбызды оңдоп, түздөп, намазыбызды тургузуп, мындан да ары жакшы дин менен жашаганга ушунчалык аракеттенүүдөмүн. Дагы да болсо башкача сезимдер. Рахмат сиздерге.